дөлөтүнө буйруган. Адам деген түп сөзүнө элимдин, кыргыз тили аяламга жаңырган. Кыргыз тили жүрөгүм, манас аты туткан. Кыргыз тили мекеним, мен өлкөм Кыргызстан. Мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бер жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Кыргыз тоосу элдин сүйгөн тоолору, мындай сонун асыл тоолор болорбу? Асман тиреп жеңе билет ар качан, өлкөбүзгө кас санаган жоолорду деп. Улуу акыныбыз Алыкул Осмонов ырсаптарында айткандай, биздин эне тилибиз улуу тоолордун арасында сакталып келет. 23 сентябрь кыргыз тилинин майрамы. Келгиле анда балдар, бүгүн биз силер менен кыргыз тил майрамына кыргыз тили кылымдарды баскан тил деген темада тарбиялык саат өтөбүз. Кыргыз тили мамлекеттик тил. Кыргыз СССРинин жогорку совети тарабынан 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, түрк тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз кыпчак тобуна кирет. Кыргыз Республикасынын түптүү калкынын Кытайдагы, Өзбекстан, Тажикстан Республикасында, Оганстан, Туркия, Орусияда жашап жаткан кыргыздардын эне тили. Быйыл мына кыргыз тилинин мамлекеттик тил деген статусун алганына 31 жыл толуп турат. Элибизди эл кылып, улут катары таанытып келаткан улуу белгибиз бул эне тилибиз кыргыз тили. Кыргыз тили улуу манасын сактап калды. Манас кыргыз тилин өчүрбөй улантып келди. Кыргыз эли байыртадан башынан канчалык оор күндөрдү өткөзбөсүн, кыргыз тилин же болбосо эне тилин жоготкон жок. Токтогул Сатылгановдой акындарыбыз, Курманжан Даткадай апаларыбыз кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде ырдап, кыргыз тилинин көөнөрбөс мурасын сактап калууга жардам берди. Ал эми ошол кыргыз тилин кубулжута сайратып, дүйнө элине тааныткан бул албетте биздин комузубуз. Кыргыз десе Чыңгызды элестеткен улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кыргыз тилин дүйнөгө таанытууга эң чоң салым кошту десек жаңылыштык болбос. Анткени анын көптөгөн чыгармалары дүйнө элдеринин тилине которулуп, дүйнө элдери Чыңгыз десе кыргызды таанышкан. Абал-атадан салт санаасын сактаган, акыл оюн алыс жолдо тактаган, кылымдардан кылымдарды карыткан, кыргызымдын тили менен мактанам. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили кылым үнүн уккан тил, кыргыз тили акындардын ырынан, чечендердин таңдайынан чыккан тил. Бирге жүрсөм кыргыз тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандан жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкон инсандарыбыз көп болсун деген тилектер менен бүгүнкү сабагыбыздын аягына чыгалы балдар. Үйгө тапшырма кыргыз тил тууралуу 2 куплеттен ыр жаттайбыз.
Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.